кызматы ишке киргенине 1 жылга чукулдап калды. Патрулдук милиция жол эрежесин гана тескебестен коомдук тартипти дагы көзөмөлгө алат. Шаардын жол тыгыны жаралган бөлүктөрүндө туура эмес токтотулган унааларды алдырып, эреже бузууларды ачык катташы шарт. Айдоочулар кайгуу кызматында коррупция кескин азайганын билдирип, коомдук коопсуздуктун жакшырышы байкалган. Бурулча Бышева кайгуулчу ар таңда жумушка чыгып, өзүнө бөлүнгөн райондун жол эрежеси жана коомдук тартип жеке көзөмөлүндө болот. Көпчүлүк айдоочулар түшүнбөй чырдашкан мезгилдер көп катталат. Азырдагы туура эмес токтотулган унааларга эскертүү берип, өз милдетин аткарып жаткан кези. Ana sizge eskертип жөнөтөлү мейли. Anadan kийинки мындан кийин билип жүрөсүз да. Siz беркимдерди? Правда, алыштырышыңыз керек эми. Милициянын кайгуу кызматында иштеп атам. Ишибиз аябай оор. Айрыкча эсте калаарлык мына быйылкы кыш болду. Аябай суук болду. Көчөдө туруп тоңуп калган күндөрүбүз болду. Бирок жакшы эми. Чыдамкай адам келет экенсем, баары чыдап иштеп атабыз. Мындай жарандардын арасында деле бизди колдогондор көп болуп атат. Аябай ушу силер келип, көчөдө тартип орношулуп калды дегенче. Биз бир эле жол кыймылынын коопсуздугун карабайбыз да, коомдук коопсуздукта карайбыз. 102 багыты боюнча иш алып барабыз. Ошол эле айткандай, жолдон туура эмес өтүп аткан жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Бурулча айым милиция кызматына келгенине 5 жылдан ашык убакыт болуп калды. Күч түзүмүндөгү кызматтын түйшүгү оор экенин сезген айым үй бүлөсүндө колдоо болгон үчүн татыктуу иш алып барып жатканын жашырган жок. Кайгуу кызматында таңнан кечке чейин сыртта жүргөндүктөн кышкысын сууктан кыйналганын айтат. Көпчүлүк инспектордун кесибине баа берип аял киши болгон үчүн ыраазычылык көп болот. Милициянын түйшүгүнө бышкан айым кайгуу кызматынын майнасы жана мамлекеттик колдоо жакшы экенине токтолду. Баары эки план бар. Жакшы үй бүлөдө колдосо, иште кеңири келип, кеңири иштеп дегендей жакшы болот да. Анан эгерде семьяда колдоо болбосо, мындай жумушка келип иштешин деле кыйын да. Жакшы үйдө жетишем баарына. Аллага шүгүр. Жетишем жумушка эртең менен туруп, балдарды садикке таштап, жумушка келип, кайра кечинде барып садиктен алып, үй тиричилигине да жетишип. Маянабыз жакшы, Аллага шүгүр. Баары жакшы. Эми жетпейт, адамга эч нерсе жетпейт. Айлыгың канча болсо деле жетпейт, бирок ошону жетиштирип, бөлүп келгенге аракет кылып атабыз. Шаардагы кайгуу кызматы 102ге келген чакырууга баруу милдетин алган. Кайрылган жарандарга тез арада жардам көрсөтүү жана кылмыштын изи суу электи аныктоо үчүн ыкчам топ түзүлүп, байланыштык сервер бар. Бүгүнкү күндө 200дөн ашуун кайгуулчу коомдук коопсуздукту жана жол эрежесин тескейт. Элдин милиция болгон ишенимин бекемдөөнүн маанилүү факторлорунун бири. Бул ыкчам чара көрүү. Экинчи маселе бул жарандарга сый урмат мамиле жасоо, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, ошондой эле жалпы коомдук коопсуздукту камсыздоо дагы биздин функцияларга кирет. Ошол функцияларды баардыгын бир биз алып баратабыз. Эми аныктоо боюнча, бузууларды аныктоо боюнча айтып өтө турган болсом, мурунку өткөн жылга салыштырмалуу биздин бөлүм тарабынан 3 эсеге көп бузуулар жөнүндө протокол аныктадык. Ошончо эле эсеге көп айып пулдар салынды. Бирок бузууларды аныктоо, айып салуу биздин кызматтын негизги милдети эмес. Биздин негизги милдет Ош шаарында туруктуулукту камсыз кылуу. 1924 жылы 1 ноябрда Кыргыз жергесинде алгачкы жолу облустук милиция түзүмү ишке кирген. Ошол күндөн тартып татыктуу кызмат өтөп, өлкөнүн эгемендүүлүгү алуусуна салымын кошкон. Мезгилдин кыйынчылыктарына карабай, коомдук абалды турукташтырып, мамлекеттик тартипти сактап келүүдө. Милиция кызматы коррупция жана мыйзамсыз көрүнүштөр менен иш алып барат. Соңку жылдары ички иштер бөлүмдөрүндөгү реформанын негизинде Бишкек жана Ош шаарына кайгуу кызматы ишке кирген. Абдумалик Базарбаев, Элимон Акбаев, Ош ТВ.